Биринчи бөлүм. Ушунчалык жакын, бирок эки башка. Рио-Гранденин экономикасы. Ногалес шаары тосмо дуал менен экиге бөлүнгөн. Эгер сиз анын жанында туруп түндүктү карасаңыз, Санта-Крус аймагында жайгашкан Аризона штатындагы Ногалести көрөсүз. Ал жердеги орто жашаган үй-бүлөнүн кирешеси жылына $30,000 түзөт. Өспүрүмдөрдүн көбү мектепте окушат, ал эми чоңдордун көбү орто мектепти бүтүргөндөр. АКШнын саламаттыкты сактоо системасы канчалык жетишсиз экендиги тууралуу аргументтердин болгонуна карабай, калктын саламаттыгы жакшы жана дүйнөлүк стандарттар боюнча жашоо узактыгы жогору. Тургундардын көбү 65 жаштан улуу жана медициналык камсыздандыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бул өкмөт тарабынан көрсөтүлгөн көптөгөн кызматтардын чети гана. Электр энергиясы, телефон байланышы, канализация системасы, саламаттыкты сактоо, шаарды чөлкөмдөгү башка шаарлар жана АКШнын калган аймактары менен байланыштырган жол тармагы, элге көрсөтүлгөн кадимки кызматтар. Акыркысы, бирок эң маанилүүсү мыйзамдар иштейт, тартип бар. Аризона штатындагы Ногалес шаарынын жашоочулары күнүмдүк жумуштарын эркин аткара алышат. Аларда өмүрлөрүнө коркунуч же кооптуу кырдаал түзүлөт деген коркуу сезими жок. Мүлктөрүн уурдап кетет же өкмөт алып коет деп бушайман болушпайт. Бизнеске же кыймылсыз мүлккө инвестиция салуудан коркушпайт. Аризона штатындагы Ногалес шаарынын жашоочулары үчүн кандай мүчүлүштүктөргө, кээде коррупциялык көрүнүштөргө жол берген болсо да, өкмөт алардын жалданган агенти. Алар мэрди, конгрессмендерди жана сенаторлорду алмаштыруу үчүн добуш бере алышат. Алар өз өлкөсүн ким башкара турганын аныктоочу президенттик шайлоодо добуш беришет. Демократия алардын экинчи этабы. Ал эми тосмонун түштүгүндө бир нече метр аралыктагы жашоо таптакыр башка. Сонора тараптагы Ногалестин тургундары Мексиканын салыштырмалуу гүлдөгөн бөлүгүндө жашаса да, ал жердеги орто жашаган үй-бүлөнүн кирешеси Аризона штатындагы Ногалесте орто жашаган үй-бүлөнүн кирешесинин 1/3 жакын. Сонора штатынын Ногалес шаарындагы чоңдордун көбү орто билимге ээ эмес жана көптөгөн өспүрүмдөр мектепте окушпайт. Ымыркайлардын өлүмүнүн көрсөткүчү көп болгону энелерди бушайманга салат. Коомдук саламаттыкты сактоонун начар абалын эске алганда, Ногалес шаарынын тургундары түндүктөгү кошуналарындай узак жашабаганы таң калыштуу деле эмес. Алар мындан тышкары башка көптөгөн коомдук кызматтарды колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес. Тосмонун түштүк тарабында жолдор начар, мыйзамдар иштебейт, тартип сакталбайт, кылмыштуулук көп, ишкердик менен алектенүү тобокелдүү иш. Тонолуу коркунуч эле эмес, бардык уруксааттарды алуу жана бардыгына пара берип бизнес ачуу оңой иш эмес. Сонорадагы Ногалестин тургундары күн сайын саясатчылардын коррупциясы жана акылсыздыгы менен жашаганга дуушар. Түндүктөгү кошуналардан айырмасы Сонора штатындагы ногалестиктерге демократия жаңы тажрыйба. 2000 жылдагы саясий реформаларга чейин Сонора штатындагы Ногалес Мексиканын башка бөлүктөрүндө эле институттук революциялык партиянын коррупционерлеринин көзөмөлүндө болгон. Бир эле шаардын эки жагындагы мынчалык чоң айырмачылыктарды кантип түшүнсө болот? Географиялык, климаттык шарттары бирдей. Микробтордун АКШ менен Мексиканын чек ара сызыгын кесип өтүүсүнө эч кандай чектөөлөр болбогондон кийин аймакта тараган оорулардын түрлөрү боюнча деле айырма жок. Бирок албетте шаардын эки бөлүгүндө саламаттыкты сактоо шарттары эки бөлөк. Чек аранын түштүк тарабында жашагандар начар санитардык шартта жашашат жана сапаттуу медициналык жардам алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес. Балким шаардын эки бөлүгүндө жашаган элдин өзүндө айырмачылык бардыр. Аризона штатындагы Ногалес шаарынын тургундары Европадан келген мигранттардын урпактары. Ал эми түштүктөгүлөр ацтектердин тукумдары болуп жүрбөсүн. Андай эмес. Чек аранын эки тарабындагы элдин ата теги бир. Мексика 1821 жылы Испаниядан көз карандысыз алгандан кийин Лостас Ногалестин аймагы Мексиканын эски Калифорния штатынын бир бөлүгү болгон жана 1846-1848 жылдары Мексика-Америка согушунан кийин да анын карамагында калган. 1853 жылкы Гатстен келишиминен кийин гана АКШнын чек арасы бул аймакты карай кеңейтилген. Чек аранын бул бөлүгүн изилдеп жатып, лейтенант Мишлердин кичинекей Лос-Ногалес өрөөнү деп белгилегени бар. Дал ушул чек аранын эки тарабында эки шаар курулду. Аризонадагы Ногалес менен Сонорадагы Ногалестин жашоочуларынын ата теги бир. Алар
бирдей тамактанышат жана бирдей музыка угушат. Ошондой эле алардын маданияты да бир. Албетте, Ноголестин эки бөлүгүнүн ортосундагы айырмачылыктарга карата өтө жөнөкөй жана ачык айкын түшүндүрмө бар. Ал сиздин оюңузга дароо эле келгендир. Ооба, Аризона штатындагы Ноголес Америка Кошмо Штаттарына караштуу. Анын жашоочулары өз кесибин эркин тандоого, билим алууга, жаңы жөндөмдөргө ээ болууга шарт түзгөн. Жумуш берүүчүлөрдүн жаңы технологияларга, инвестиция салуусуна кубаттаган АКШнын экономикалык институттарын колдоно алат. Алар демократиялык прогресстерге катышканга, өз өкүлдөрүн шайлаганга, аларды шайлоо аркылуу алмаштырганга мүмкүнчүлүк берген саясий институттарга да катыша алышат. Натыйжада саясатчылар жарандарды алар таап алган негизги коомдук, саламаттык жолдордон баштап мыйзам, тартипти камсыздаган кызматтар менен камсыздайт. Ал эми Мексикага караган Ноголестин тургундары мындай жашоо стандарттарына ээ эмес. Алар башка институттар тарабынан түзүлгөн башка бир дүйнөдө жашашат. Бул институттар таптакыр башка стимулдарды түзүүнү көздөшөт. Алар мексикалык Ноголестин жашоочуларынын, инвестиция салууну көздөгөн ишкерлердин, компаниялардын кызыкчылыктары эске алынбаган ар кандай максатта негизделген институттар тарабынан түзүлгөн. Натыйжада эки Ноголестеги айырмачылыктар пайда болгон. Эки өлкөдөгү, эки шаардагы, эки башка шарттар чек аранын эки тарабындагы экономикалык бакубатчылыктагы айырмачылыктардын негизги себеби болуп саналат. Эмне үчүн АКШнын институттары Мексикага же Латын Американын калган өлкөлөрүнүн институттарына караганда экономикалык ийгиликтерге жетүүгө көбүрөөк жакшы жардам берет? Бул суроонун жообу алгачкы колония мезгилиндеги түрдүү коомдордун кантип түзүлгөндүгүнө байланыштуу. Ошондо пайда болгон институттук ажырымдын кесепеттери бүгүнкү күнгө чейин сезилип келет. Бул айырмачылыкты түшүнүү үчүн биз Түндүк жана Латын Америкадагы колониялардын түптөлүшүндөгү себептерден башташыбыз керек.